Айгерим Маликова соода жана курулуш тармагында иш алып барган жергиликтүү ишканалардын биринде бухгалтер. Кирген чыккан ар бир тыйын анын эсебинен өтүп, мекеменин негизги каржы иштерин көзөмөлдөйт. Каарманыбыз мындан ары кабат кагаз толтуруп, салык кызматына барып, узун кезекке туруп отчет тапшырбайт. Салык кызматы электрондук тутум аркылуу отчет тапшырууну ишке киргизди. В первую очередь удобство в том плане, что будем затрачивать минимум. Албетте, мурда биз салык органдарына барып отчет тапшыруубуз керек болчу. Кагаздардын баарын колго толтурчубуз. Азыр болсо аралыктан туруп эле отчет тапшыруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Все можно будет оформлять онлайн. Соода сатык жана товар экспорт импорты менен иштеген 2000ден ашуун ишкананын адистерин окутуу өткөн жылдын жайында башталган. Салык кызматынын расмий сайты аркылуу ар бир ишкер тарап отчетун тапшырып, эсеп фактураларын онлайн түрдө толтура алат. Мурункудай биз азыр келбей калдык, очередте турбай калдык. Мен организациялардын отчетторун деле ушул логин пароль менен отчетторду берип атам. Бир гана сураныч, соцфонддон деле отчетто ошондой кылып коюшса аябай жакшы болмок. Салык кызматына кирип жаткан санариптешүү жана салык төлөөчүлөрдү тейлөөнү электрондоштуруу, тармакты фискалдаштыруу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Бул кадам өз кезегинде ишкер чөйрөгө жеңилдик түзүп, санарип экономиканы түптөөгө бөлгө болот. Биз өзүбүздүн салык кызматкерлеринин арасынан тренерлерди даярдап атабыз. Алар экинчи этап катары бүт мамлекеттин баарына кыдырып, бардык салык төлөөчүлөрдү үйрөтүү максат менен жөнөшөт. Салык процесстерин фискалдаштыруу багытында салык кызматы мындан башка да жаңычылдыктарды, санарип технологияларды киргизүүдө. Маселен, мунайзат өндүрүмдөрүн аткезчилик жол менен сатуу жана ташуу менен күрөшүү максатында май куюучу станцияларга автоматташтырылган тутум жана виртуалдык көзөмөл кассалары кирүүдө. Амантур Шергазиев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.